Салам достор. Бүгүн бизде дем алыш. Бүгүн биз кызым экөөбүз эмне жасасак деп отуруп, ушул пирогду жасаганды туура таптык. Бул пирогдун камыры абдан жумшак, даамдуу, анан жытты эле буркураган пирог болду. Сиздер да жасап көрүңүздөр. Анда кеттик. Дегенде унду ээлеп алабыз. 400 грамм ундун үстүнө 200 грамм сливочный маслону кошуп, жакшылап бири-бири менен аралаштырып алдык. Эми 2 чай кашык разрыхлитель кошобуз. Bir çay kaşık tuz жана 1 çay kaşık şeker кошобуз. Ошондой эле сметана кошобуз. Канча майлуулукта болсо, мен ойлойм ошончолук даамдуу болот деп. Ошондой эле бир жумуртканы жакшылап чайып алып, кошуп, камырыбызды жакшылап ийилеп алабыз. Бат-баттан ийилеп алган камырыбызды экиге бөлүп, 2 башка пакетке салып, холодильникке сала турабыз. Эми начинкасын даярдайлы. 200 грамм пиязды туурап, аны майга кууруп алабыз. Üstüne 700 грамм фарш. Эгер кааласаңыз, майлуу фарш кошуңуз, майы жок фарш кошуңуз. Ал сиздин каалооңуз. Фаршыбыз бир аз куурулуп, суусу чыгып баштаган убакта үстүнө туз, мурч, ачуу калемпир, кааласаңыздар татымаларды кошсоңуздар болот. Андан кийин капкагын жаап кое турабыз. Бул аралыкта биз 3-4 картошканы жука кылып кесип даярдап алабыз. Эми холодильниктеги камырыбыздын бирин алып чыгып, дистибизге жараша кылып жайып алабыз. Жайылган камырыбыздын үстүнө жука кесилген картошканы ушундай кылып тизип чыгабыз. Тизилген картошкалардын үстүнө муздатылган фаршыбызды салабыз. Фаршыбызды тегиз кылып тизип алгандан кийин экинчи камырыбызды алып чыгып, ошол эле тартипте жука кылып жайып, үстүн жаап, чекесин бекитип, үстүн бир аз кыркып коебуз, анткени ичиндеги буу чыгып туруш керек. Эми үстүн жумуртканын сарысы менен жакшылап майлап чыгабыз дагы, бышырганы духовкага сала беребиз. 30-35 минут аралыгында бышырып алдык. Мынакей сонун болгон пирогубуз даяр болду. Тамагыңыздар даамдуу болсун. Бул пирогду сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Сиздер менен Супер Мамасита каналы болду. Кийинки эфирден жолукканча.